Москвадагы мекендештерге жарыя. Казакстанга кирди чыкты жасоо керек болсо, айдоочулук тажрыйбасы жогору Абдулазизге кайрылыңыз. Жолго чыгаар алдында кара тизмеде бар жогу экениңизди акысыз текшерип берет. Эң башкысы беспересетка, беспосредниксиз. 7 орундуу Альфард унаа менен Казакстанга алып барып келет. Күн сайын проспект Мирадан жолго чыгылат. Кенен маалымат алып, жолго камынуу үчүн Абдулазизге чалыңыз. 89 77 873 50 80. Ыйлатып көчөдө калтырган жоксуз. Үйү түртүрүлгөн келин президентке ыраазычылык билдирди. Бишкектин четиндеги Ак Ордо конушундагы үйү түртүрүлүп, балдары менен көчөдө калган Марал Шаболотовага жаңы үй курула баштады. Бул тууралуу бүгүн президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Анын айтымында келинге кайрадан үй салып берүүнү президент Садыр Жапаров тапшырган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин тапшырмаңыз менен бүгүн үйдү куруу иштери башталууда. Сизге чоң рахмат. Сизди президент кылган Кудайыма чексиз шүгүр. Мени ыйлатып көчөдө калтырган жоксуз. Майрам күнү толкунданып, кубанып турам. Мага чоң белек болду. Сизге чоң рахмат, деди Шаболотова. Эскерте кетсек, Бишкектин чет жакасындагы Ак Ордо 3 конушунун Марал Шаболотова аттуу тургунунун үйү 1 мартта түртүрүлүп, аял балдары менен көчөдө калган видео соц тармактарга тараган. Ал күнүн эртеси жерине бир топ жарандар чогулуп, үйсүз калган келинге боз үй тигип беришкен. Президент Садыр Жапаров 5 мартта Ак Ордо конушуна пландан тышкары барып, балдары менен барар жери жок калган аял менен жолуккан. Мамлекет башчысы күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу тапшырмасын берген. Мындан сырткары Садыр Жапаров 6 мартта жер мунапысы мыйзамынын аткарылышы боюнча жумушчу кеңешме өткөрүп, анда бул багытта канааттандырарлык эмес иш алып баргандыгы үчүн президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурил Алымбаев жана Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алды. Ошондой эле министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы номери 291 жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндөгү жобону бекитүү тууралуу токтомунун 27 пункту жокко чыгарылды. Булак Суперкежи. Жогорку кеңеш менен Мамдуманын айым депутаттары жолугушту. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин төрайымынын орун басары Жамиля Исаева менен Россия Федерациясынын федералдык чыйынынын Федерация кеңештин төрайымынын орун басары Галина Карелова эки өлкөнүн парламенттеринин айым депутаттарынын жолугушуусун өткөрүштү. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууга Жогорку кеңештин депутаттары Венера Райымбачаева, Аида Исатбек кызы, Айгүл Айдарова, Лейла Рулурова, Миргуль Темирбаева, Гуля Кожокулова, Нилуфар Алимжанова катышты. Өз кезегинде Жогорку кеңештин төрайымынын орун басары Жамиля Исаева Кыргызстан тарап Россия менен парламенттер аралык байланышты чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, анын ичинен депутаттардын ортосундагы алаканы арттыруунун маанилүүлүгүнө токтолду. Парламенттер аралык диалогу эки өлкөнүн байланышын кеңейтүүдө эффективдүү механизм болуп саналат. Ошондой эле саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө кошумча түрткү берет деген Жамиля Исаева. КМШ, ПА, ЖКК-ПА өңдүү парламенттер аралык уюмдардын алкагындагы алакаларды улантуу зарылдыгын кошумчалады. Андан тышкары маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселеси тууралуу сөз кылган төраганын маданият күндөрүн, кино жумалыктарын, белгилешкен көргөзмөлөрдү, фестивалдарды жана башка иш-чараларды жигердүү өткөрүү керектигин белгиледи. Кыргыз тарап саламаттыкты сактоо жана медицина тармагында, анын ичинен кадрларды даярдоо жана медициналык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, муну менен катар Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн Россиянын жогорку окуу жайларында квоталарды көбөйтүү маселеси боюнча да кызматташууга кызыктарбыз, деди Жамиля Исаева. Ал эми Россиянын федералдык чыйынынын Федерация кеңештин төрайымынын орун басары Галина Карелова уюштурган Россия менен Кыргызстандын аялдарынын ортосундагы диалогду өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам экенин билдирди. Биз кыргыз кесиптештерибиз менен парламенттик өз ара аракеттенүүнүн алкагында ачык жана ишенимдүү диалог жүргүзүүгө ынтызарбыз. Анткени бул жааттагы алакалар ар тараптуу өнөктөштүктү өнүктүрүүдө өзгөчө мааниге ээ, деди Галина Карелова. Мындан сырткары парламенттин тармактык комитеттеринин кызматташтыгын да кеңейтүү керектигин кошумчалады. Булак Назар Ньюс Кежи.
Сот азаттыктын арызын четке какты. Бишкектин административдик соту Азаттык медиа мекемесинин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине каршы сайтка бөгөт коюуну жокко чыгаруу боюнча доо арызын кароону аяктады. Сот Азаттык медиасынын административдик арызын кароо учурунда маданият министрлигинин кызматкерлери талаштуу окуяда кастык сөздөр колдонулганын далилдеген, экспертизасы жок экенин мойнуна алганына карабай, аны жетишсиз негизде деп таап канааттандырган жок. Министрликтин өкүлдөрү анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык сайтты бөгөттөөгө негиз болгон кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуу жөнүндө материал өчүрүлбөгөндүктөн сайтты бөгөттөө улантылып жатканын айтышты. Азаттык Бишкектин административдик сотунун бул чечимине каршы соттун жогорку инстанцияларына кайрылаарын билдирди. Булак Назар Ньюс Кежи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Уз Авто Моторс заводу менен өз ара пайдалуу кызматташуунун темпин жогорулатуу зарыл. Өзбекстан Республикасында жумушчу сапары менен жүргөн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Асака шаарындагы Уз Авто Моторс акционердик коомунун заводундагы өндүрүш процесси менен таанышты. Өндүрүш менен таанышуу учурунда Акылбек Жапаров Асака шаарындагы автозавод инвестиция тартуунун жана өндүрүш процессин эффективдүү уюштуруунун жакшы үлгүсү экендигин белгиледи. Эки өлкөнүн соода-экономикалык байланыштарын өнүктүрүүнүн алкагында өнөр-жай кооперациясын жайгаруу зарыл. Бул багытта алгачкы кадамдар жасалды. Мындан ары түзүлгөн келишимдерди жакын арада ишке ашыруу максатында Уз Авто Моторс заводу менен өз ара пайдалуу кызматташуунун темпин жогорулатуу гана керек деп белгиледи ал. Маалымат үчүн, Асака шаарындагы заводдун курулушу 1994 жылдын июнь айында башталган. 1996 жылдын март айында ишканада ДАМАЗ унаасын чыгаруу башталган. Учурда ишкананын конвейеринен Chevrolet бренди менен Spark, Nexia, Cobalt, ДАМАЗ, Labo сыяктуу автоунаа үлгүлөрү чыгарылууда. Өткөн жылы завод 327 миң автоунаа чыгарса, быйыл 400 миңге чейин автоунаа чыгаруу пландалууда. Булак Гов Кежи. Жалал Абадта баатыр энелерге майрамдык иш-чара уюштурулду. Ага Камчыбек Ташиев катышты. 8 мартта Жалал Абадта Таймураз Ташиев баатыр энелерге майрамдык иш-чара уюштурду. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахмонов соц тармактагы баракчасына жазып, сүрөттөрүн жүктөдү. Маалыматка ылайык, Камчыбек Ташиев өзү да бул иш-чарага конок катары катышты. Иш-чарада аймактан келген 600дөй баатыр энелерге сый тамак берилип, концерттик программа тартууланды. Андан сырткары дүйнөдөн көз өткөн энелерге Куран окутулду. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жогорку кеңештин айрым депутаттары да катышты. Булак Супер Кежи.